Assalamu alaikum Kadamjay жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Бүгүн биз Kadamjay борбордук стадионундабыз. Бул жерде өз мезгилинин алымы, диний алымы, жазма акын, араб грамматикасында жазып эмгектенген философ Молдонияз абабыздын 200 жылдыгына арналган жакшы бир иш-чара өткөрүп аткан экен. Ошого бүт элдер Kadamjay райондук борбордук стадионго чогулуп аткан учуру барыңыздарды ошол Молдонияз атабыздын 200 жылдыгына арналган иш-чараны көрүүгө чакырабыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, таң эртеден Kadamjay райондук борбордук стадионуга эл жыйма толгон. Районубуздун баардык булуң бурчтарынан элдер келип, өз орундарынан жай алышты. Бул иш-чара районубуздун атактуу инсандары тарабынан республикалык деңгээлде өтүп жатат. Мында келген конокторду районубуздун аймагында түзүлгөн Шайыр апалар тобу жылуу күтүп алышты. Kadamjay райондук администрациясынын баштышы Аким Кутбидин Шакиров баштаган ардактуу меймандарыбыз кирип келишти. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областынын дагы ыйгары укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Карыбекович жана Түрксөй уюмунун жооптуу катчысы Кыргыз эл акыны жазуучусу Султан Раев, укукчу журналист Молдонияз атабызга 200 жыл республикалык масштабтагы коомдук иш-чаранын жетекчиси Нишанбай Кочкоров агайларыбыз келип, ушул районубуздун аймагындагы таланттуу инсандардын иштери менен таанышып аткан учуру. Молдонияз болгун силе. Ким бул? Ой май, болгун келет эмес. Болуп алдыңыз. Болуп. Азыр Ардактуу меймандарыбыз Кызыл Булак айылында жайгашкан Молдонияз атындагы орто мектепте уюштурулган Молдонияз атабыздын чакан музей экспонаттарынан тааныштылар. Бул жерге келген элдер дүркүрөгөн шаңдуу кол чабуулар менен меймандарыбызды тосуп алышты. Yağanmaysın dudak kayın, yaraşkan
Adın aykanın, yeşiktim girgen adamdan, asıldı aykanın, yeken soksurmayın su tavday, soluluğun ben bildim, solgan botun divadan, oluluğun ben bildim, o soğuk boyluğun yonçay, mınçaya mıldım bolurdu, ahbetinin ortası, anarday kızıl bolurdu, aytamağı laf süttü, boyum karasam, suda süzülsüllüktü, toğul çaktayda kayım, bunların böyle süzülüp, gülüşte dişitin oldu, kıyamlar çalar iken, tüllük tavaylağım, siyamlar çalar iken, Hudayar kandın alganı, ağaçayım barray küs, ayımlar Aynakovat'tагы драм театры Молдонияздын өмүр жолу аттуу көркөм чыгарма сахналаштырып келген экен. Барыңыздарды, көңүлүңүздөрдү бурабыз. Көрүүгө чакырабыз. Кадамжай чөлкөмү, айтылуу карадабан жайлоосу. Ece, nebireniz onun balaken. Kudayga şükür, Kudayga şükür. Jaratkan bizge uğul nebire berdi. Layım ile eldin uğulu olup çoğuysun. Oğlum, gök yaşa. Bir baban Rahman'day zirek, ötkürüm nöz kütüp, er azamat bolup jetip, kattanıp, halkının gözünü açıp, tünü yalagan gökürögün yaratkan ağlım bol. Ismыңды Niyaz dep koydum. Ak kızmatın neden el olsun ağlam. O iyi. Так сиз айткандай, кой эчкилерди чекенеге кошуп коюп, андан ары чоң үңгүргө барып балдарды окутам. Makul balam makul. Oy bayıçı. Oğlumda karasam. Özüm oğlunun kolunda koy başlaganına bir jıl bolu elep çatıp, çoğun kürde baldardı okutam deydi. Balanız dedik. Үйгө келгенден beri kolundan kitap düşmedi. Ötkende moldeke oğlum Niyaz okuğa dildir. Kaşgar'dagı çoğun eçitke jönöt. Jet bilen bilim alıp gelsin degen. Anda dele jakşı olur tatası. Jönötümüz. Buyursa adam bolup geledi. O babayıçı. Kuday buyursa gözümge erişitip barıp medresege girgizip gelem. Балдар, азырынча ушул чоң үңгүр биздин медресебиз болот. Буюрса келечекте чоң медреселерде окуйсуңар. Ооба, окуйбуз. Анда баштадык. Алиф, Алиф, ба, ба,
Та, са, жим, ха, хо. Söz manasını bilbese parasatsız dümbüldey. Өр manasını bilgenler zirek canlar delgirdey. Elimden izine düşüp Kaşgarдағы çoğun medresede okudum. Andan gelip Nuhun Margalan medresesinde okuğumdu ulanttım. Muhammed Aleyhisselam aytmakçı, ilimden siyasi yık. İlimni tüyüge jetүүгө kişinin bir ömürü jetpeyt. Al-Bukhari'nin ayık жазмаларынан, Ahmet Yasevi'nin asıl hikmetlerinden talim aldım. Ulu akınдар Hafiz'in, Nabavey'nin, Nizami'nin oy tuğan kaymakta yıllarını gana okudum. Ulu manasçılar bir ayla pırdasa ayağına çığa albas manasçı uqtum. Ulu kırmızı жерlerini kıdırdım. Kördüm жүрүп dalaydı, kara tegin alaydı. Katka saldım sabaktı, Kaşgar menen tabaktı. Көзүн нур kaldı. Миң жыл кулуу байлардын, миңдени жакшы жоргосун. Кашкарга кирип көргөнмүн, калмактын койгон доргосун. Сар жорго минип жүргөнмүн, Сул Самыр деген жерлерде. Сарала жылкы айдаган, сары багыш, саруу саякта элдерде жүрүп көп көрдүм. Кокон хандыгынын Баткен капчыгайындагы чеп кургону. Болду Нияз, алым кулаталык, Саяган бакта басып жүрүшөт. Таксыр Молдо Нияз, сиз ордонун таасирдүү, билимдүү жана кадырлуу инсандарынын бирисиз. Ордодогулар гана эмес, бүтүндөй хандыктын чегиндеги кыргыз, өзбек, казак жана тажик элдерине чоң ырчы гана эмес, ойчу, билги катарында таанымалсыз. Кокондогу Нарбото медресесинде, Ош, Анжиян, Маргыландагы медреселерде талабаларга дарс окуп жүрөсүз. Бул кызматыңызды ордодогулар да баалайт. Сиз мага муну айтыңызчы. Жакында эле Арка, Анжиян, кыргыз айылдарын кыдырып келдиңиз. Элдин абалы кандай? Ел алынча жашап жатат. Бирок туташ кат сабатсыз. Кыргыз айылдарына да медреселер ачылса, ордо чоң иш жасаган болор эле. Анын үстүнө сиз өзүңүз да билимдүү, илим билимдин баркын баалаган инсансыз. Бул оюңузга кошулам. Мырза Молдо Нияз, бул көйгөй менин да оюмда бар. Тек ушу күндө ордо ичи тынчыбай, ички душмандар аз келгенсип, тышкы душмандар да хандыкты алсыратып жатпайбы? Буюрса, эл ынтымакка келип, ордо ичи тынчыса, кыргыз айылдарына да медреселерди ача баштайбыз. Көңүл дагы айтсам, 5 күн өтөр дүйнөдө бектерден биз айрылдык. Каналы жок бул дүйнө, хандардан биз айрылдык. Кыргыз өзбек ичинде, Кыпчактан чыккан Мартеде, Ак Жолборсой Алымкул айкырып атка мингенде, атчыгы чындап келгенде, Азахардай Залымкул Кызыл Чаар Шереде, Кыргыздан чыккан Эреде, Карадан түшкөн Төреде, алыскы жоо душманга айдыңы көп зор эде. Рұқсат, кирсин. Арыбаңыз, зат урматтуу таткайым. Сиз менен баарлашууну атайын арзып келдим. Қош келиңиз, кадырлуу өрчү, билги боордошум. Сиз тууралуу Кокон ордосундагылардан эл арасынан көп алкоо сөздөрдү уккам. Сиздей өнөрлүү иш билги инсандар ушу тапта журтубузга абадай керек. Жылуу сөзүңүзгө ыраазымын таткайым. Кыйын кысталыш кезинде кыргыз элин канатыңыздын астында калкалап жаткан эрдигиңиз калкыңыздын жүрөгүндө. Анан башыңызга түшкөн кайгыны бөлүшөм.
кайрат кылыңыз. Уулдарыңыз жүрөгүндө жалын бар жигиттер эле. Рахмат, ырчы мырза. Өлім ар пенденин башында бар. Башкысы эл керегине жараган азамат уул кыздар көбөйсө, кыргыздын келечек бактысы. Жерибиз тынч, элибиз бүтүн, калкыбыз ынтымакта, эл жакшылары ыдырабай биримдикте болсо, бул күндөр да өтүп кетет. О Бадаткайым, кыргызды далай апаттардан анын ынтымагы, биримдиги сактап келе жатат. Анын кабалдары, Абдылдабек Асанбек, айры калпак кыргызда ашкере түшкөн төреде, ак шуңкардай эреде, Баатырбек менен Махмутбек, карчыга сындуу камчыбек, кунандай катуу эреде, ак жолбурстой марттарың азалдан кылган сөйләтти, көк жолбурстой марттарың көрүп келген дөөләтти, көп жерде кылган сөйләтти, азалдан көргөн дөөләтти, ар жерде кылган сөйләтти. Кайран кыргыз элим, бул азаптуу күнүңөр өтүп жүрөгүңдү жылытар. Кара тоонун койну сенин өмүр сүрөр, ысык куш уян. Боордош өзбек, казак, жакын кошуна тажик элдери менен ушул ысык үйдүн берекесин арттырып, ырыс ынтымакта жашаса, менин жазган ырларым шаттуу жаңарат. Мынабы санаттыгар ырларым, топтолгон китептерим бир тууган элиме белегим болсун. Кыргыз тилинде китептер жазылып, илим билим, өнөр менен көкүрөгүн жарытсын. Азирети Абу Алинин таман изи калган ак суу бою эл жерим гүлдөп өссүн. Баткен облыстық Апар Жайнақов атындағы музыкалық драма театрының артистер арасында Молдония жөнінде сахнада
Thank